Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен мен бүгүн Ырыс Жоомартова Жан дүйнөгө саякат аттуу теледолбоор менен бирдикте. Эми өзүңүздөр күтүп жатсаңыздар керек, кийинки конок ким болду экен деп. Анда эмесе мен сиздерди кийинки биздин коногубузду тааныштыра кетейин. Анда эмесе Ихсан кооперативинин жетекчиси, Ихсан курулуш компаниясынын негиздөөчүсү, төрайымы деп да айтсак болот. Анда бизде конокто Акинай Төрөбековна. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Ооба, шүгүр, өзүңүздөр куш келипсиздер. Рахмат. Акинай айым, ушундай негизи эле сиздин бала чагыңыз жөнүндө, ошо кичинекей мектепте окуп жүргөн кезиңиз жөнүндө мен ойлойм, адам баласы өзүнүн бала чагын, атанын үйүн, кичи мекенин, чогуу чоңойгон туугандарын эч качан унутпайт деп. Ошондуктан ошол жөнүндө кичине өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз маек берип. Чоң рахмат. Ырыс айым, эми жаштыгыбызды, төрөлгөн жерибизди айтып кетсек, мен Оштун жараны болом. Төрөлгөн жерим Ош, негизги ата журтум Араван болот. Тага журтубуз Жалал-Абад болот. Окуу жайын Оштон бүтүрдүм. Жогорку окуу жайын дагы Оштон бүтүрдүм. Келечекте мондой чоң курулуш компанияга иштейбиз деген ал кезекте оюбуз жок эле. Ал кезекте биз жөнөкөй эле, кандай десем, аял затка татыктуу эле окуу жайына тапшырып, технолог швейных изделий деген факультетти бүткөнмүн. Могу сизде татынакай көйнөгүңүздү ошентип моделировать этип, ушундай модельдерди чыгарып, конкурстарга катышып, ошондой призовой местолорду алып, Домбыта деген мекемебиз бар эле Ошто, азыркы учурда дагы бар. Ошол жерде иштеп, жумушумду ошол тармактан баштагам. Жакшы экен, Акинай Төрөбековна. Вот Ихсан деп атты ушу кооперативке дагы жана курулуш компаниясына дагы Ихсан деп коюп атыптарсыздар. Бул негизи Ихсан деген эмнени түшүндүрөт? Эмне себептен ушинтип аталып калышы жөнүндө айтып берсеңиз. Бизде азыркы учурда ачылгандан бери кооперативдин негизинде закон боюнча 50 кишиден ашкандан кийин бизде отчетный собрание деп закон түрүндө бар. Ошондуктан ошол биринчи собранияларыбызды өткөрүп, биз ошол маселени айтып кеттик. Эмне үчүн Ихсан деп аталдык, эмне үчүн бул компанияны ачтык, каяктан жаралды бул идея деген маселелерди баарын ошол жерде талкуулап айтып бердик. Ихсан деген компаниянын негизги аталышын бул себепкер өзүм иним болду. Таксыр Бир тууган иниңиз. Бир тууган эң күчүү иним, аты Элжар болот. Ал кишиден биз абдан кеңеш сурап, ошол ар бир кадамыбызды ошол кишиден советник болуп бизде жумуш аткарат. Кайрымдуулук фондубуз бар, Ихсан инсан деген. Ошол фонддун кайсыл каражаттар кайсыл жакка каржыланат, ошол иним чечилет. Анан компанияны ачып атканда инимден ошол сурап, кеңеш сурап, кандай атасак болот десек, максатыңыздар эмне, кандай жумуш аткарайын деп атасыңар деген суроосуна мен ойлойм так жооп бере алдым деп. Айткан себеби, инимде үй бүлөм дагы абдан көп жылдан бери мен сыртта жүрөм. Казакстан, Тажикстан, Россияда. Эмне дегенде атам аябай эрте каза болуп калып, мен бир тууганым бар. Эң улуусу болгондуктан атабыз 54 жашында мындай кокустуктан каза болуп, инфаркт болуп, калган инимдерди баарын бутка тургузууга мен эл сыяктуу, кыргыз эл сыяктуу эле баарыбыз Ата ордуна ата болгон турбайсызбы? Ата ордуна ата болуп, ошол сыртка чыгып, көп акча таап, ошол балдарды бутка тургузганы, апама жардам берейин деп ошол маселе 20 ошол маселе деп айта албайм. Ошол жоопкерчилик менин башыма 22 жашымда түштү. Ошондуктан 22 жашымдан баштап мен ошол Жаныңыз тына элек. Воскресенье, суббота дегенди пока биле элекмин. Жакшы.
Мен ушул Ихсан кооперативи абдан жакшы, мындай элге ушунчалык сонун мүмкүнчүлүк берет экен. Себеби деген 25, 35, 50% төлөп туруп, анан калганын 10 жылгабы адам өзү пока төлөп бүтмөйүнчө, же болбосо 3 жылгабы баягы кардар өзү чечет экен дагы, пайызы жок, ай сайын төлөнгөнү мага жагып атат да. Себеби деген кыргыз элинде бир абдан көп үй бүлө, айылдан келгендер, ошо шаарда жашагандар деле айылдан Бишкекке келип квартирага чоң акчаларды төлөшөт дагы, анын келечеги жок да. Ошондуктан сиздерде болсо ушул квартираны алып коюп, ушу 25 же 35% төлөп туруп, жыргап жашай берсе болот экен. Калганын жанагы бирөөгө төлөгөндөн көрөкчү, сиздерге төлөй берсе, 10 жылдан кийин болобу, канча бир жылдан кийин ошол квартира өзүнө калып калат экен да. Ошондуктан ушу Ихсан кооперативи жөнүндө, анан Ихсан курулуш компаниясы жөнүндө мен ушу дагы айтып атасыз, кайрымдуулук фондубуз бар, андан тышкары микрокредитная компаниябыз, микрокредиттик компаниябыз бар деп атасыз. Ушунун бардыгына ким каржылайт, каяктан мындай тыйын түшүп атат деген суроо келип атат да. Азыркы учурда Рысай бизде Ихсан жилищный кооператив, Ихсан строительная компания, Ихсан благотворительный фонд, Ихсан микрокредитная компания, Ихсан образовательный центр, Ихсан инвестиционный фонд, аябай чоң холдингке айландык. Буюрса микрокредитный компаниянын азыр Нацбанктан лицензиясын 1-2 күндө буюрса алып калабыз. Исламский принцип менен каржылоо деген микрокредитный компаниябыздын Кудай кааласа лицензиясы келерки жума колубузга тиет. Ошол открытиясын, кызыл лентасын кескенинде сиздерди чакырабыз, барыңыздар телевидение аркылуу ошону жарыялап элге жеткизгени биз аракет кылып атабыз. Эмнеге дегенде Кыргызстан бул көбүнчө азыркы учурда 95% ислам диниде жүргөн элдер болуп атат. Биз ошого абдан чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Алла таала биздин элибизге жүрөктөрүнө ушунчалык ыйман берип атканына. Ошондуктан биз ойлойбуз, банктарга бара албаган таксырларыбыз, ошол айым эжекелерибиз, көптөгөн үй бүлөлөр прямой банктарга бара алышпайт. Эмнеге дегенде бул аябай дин жолунда бул күнөө деп эсептелинет. Анан ошондой арам нерседен биз көптөгөн элдерге жардам берип, ошол адал жол менен биз аркылуу микрокредитный компания исламский принцип финансирования деп ошол маселени чечкени биз аракет кылып, ошол негизи иш аракетибиз ошол. Эң мындай жүрөгүбүздү ооруткан нерсе ошол. Ачып атканда биз ошол маселе менен астына коюп, ошону өзүбүзгө план койгонбуз, ошого жетебиз деп. Ал нерсе оңой эмес экен. 3 ай 4 айдан бери ошол окуусун өтүп атабыз. Исламский ар бир сотруднигибизди исламский сертификациядан өткөрүп, обучение өткөрүп, ар бир сотруднигибизди экзамен өткөртүп, лицензия сертификаттарды алдырып атабыз. Азыркы учурда ошол акыркы этапыбыз калды. Нацбанктын требованиялары, бул жерде муфтият эмес, финансовый институттарды Нацбанк лицензия берет экен. Ошонун баарын изучать этип, азыркы учурда бир келечекте Алла буйруса 10 күнүн ичинде лицензиябыз колубузга тиет. Кийинки суроом ошо Ихсан кооперативи боюнча негизи кардарлар келип атышат. Сиздерде ошол үй алам деп келгендер канча айдан канча айга чейин мындай орусча айтканда очередьте турушат? Азыркы учурда 5 айдан бери жумуш аткарып атабыз. Ачылганыбызга 5-ай кетти. 14 сентябрь 20-жылы ачылдык. Буйруса мына бүгүн 17 февраль, ошол 5 ай толук. 5 ай толук иштедик. Башка кооперативтерден өзгөчөлүгүбүз, сыймыктана турган жерибиз, биз ошол кыска мөөнөттө биз уже 72 үй 72 үй бүлөнү үй менен камсыз кылдык. Арасынан бир көп болсо бир 10-11 машина алышты автоунаа, калганына ошол 61 ошондо үй болуп эсептелген. Сиздерде квартира, үй, жанагы коммерческий помещение деп коет, баягы бизнес кылганга дагы алса болот экен, помещенияларды, имараттарды, андан тышкары автомашиналарды да алса болот экен. Өздөрү таап келип, кардарлар келип, сиздер менен бу жерден келишим түзүп, анан бир баягы алдыңкы проценттерин төлөп туруп, анан ала берсе болот экен, 35-50% же 25%. Сиздер менен кандай сүйлөшсө ошол
боюнча экен. Анан дагы бир суроом бул учурда сиздердин Ихсан курулуш компаниясы Бишкектеги деги эле Кыргызстандагы башка курулуш компаниялардан эмнеси менен айырмаланат? Мындай жеңилдиктер барбы деген суроо. Биз негизги компаниябызды ачып атканда эле биз жилищно-строительный кооператив деп ачкан ниетибиз бар эле. Бирок элдер стройканы биз мондой социальный опрос жүргүздүк шаар боюнча, Кыргызстан боюнча, Бишкек, Ош, чоң шаарларыбызда социальный опрос мониторинг өткөрдүк. Эмнеге дегенде биз сыртта Казакстан, Москвада иштеп келгенде обязательно любой бизнести башташ үчүн социальный опрос, аналитика деген жүргүзүш керек. Рынок эмнени талап кылат, элдерге кандай маселе бар, пайда, элдин талабы, элдин жагдайын кандай жеңилдете алабыз деп, кайсы маселесин чече алабыз деген ошондой социальный опрос кылганбыз. И кандай жолдор менен үй алса болот деген суроолорду бергенбиз. Ошондо элдер бар эле биринчи эле ипотека банктан алсак болот и жана прямой 100% акчаң болсо базардан рекламадан барып эле үй сатып алса болот. Анан үчүнчүсү негизги строительный компания деп 3 эле жолун айтып атты да, үй ала турган 3 жол эле бар деп. Көбү ошол кооператив боюнча маалыматы жок экен элибиздин. Бирок Казакстан, башка мамлекеттер, Россия абдан өнүккөн бул система. Россияда, мисалы үчүн, Госдуманын советник депутаты Госдумы негиздөөчү эң чоң компания бар. Казакстанда дагы бир көптөгөн компаниялар бар. Негизи Кыргызстанда бул система жаңы кирип, буюрса бир 2-3 жылда мен ойлойм элдер уже таанып, жакшы билип калды. Эмнеге дегенде шарттары абдан жеңил, убакыт мөөнөттөрү абдан аз күтө турган. Строительный компаниядан айырмачылыгы сиз любой даяр үйдү рекламага чыккан Лалафодо газетада сатылат деген үйлөрдү каалаганын тандап, кайсы райондон, кайсы шаардан болсо да Кыргызстандын 7 областынан үй тандап алсаңыздар боло берет. Ошондуктан элдерге биз чечим кабыл алдык. Ошол биринчи шартыбыз бат алып бере турган кооперативди ачып, анан кийин строительный кооперативге мындай экинчи этап курулуш компанияны жасайлы деп негиздедик. Айырмачылыгыбыз башка кооперативтерден бизде күтүү мөөнөтү жок. Очередь деп көптөгөн кооперативдер, очередь система, вообще закон боюнча бул очередь деген нерсе бар да кооперативтерде. Бирок биз ошол законго бир аз таянбастан биз системаны, внутренний системаны, устав на основании положения өзгөртүп, биз очередь деген сөздү абдан элге оор тиеткен, аны алып салып, биз срок эле коюп койдук, 2 ай. Бүгүн, например, 17-си келсеңиз, ошол 2 айдан кийин 17-си күнү келип алып бересиз. Сиздин артыңыздан ким келди, астыңыздан ким келди, ал сизди кызыктырбайт жана бизди дагы кызыктырбайт. Ошондуктан ошол ар бир киши келген күнүнөн 2 ай эсептеп эле ошол күнкөгө биз каржылоону даярдап беребиз. Дагы бир суроом бар, Акинай Төрөбековна. Россияда бизде ушунчалык көп жаштар, карылар деле иштеп атышат. Үй бүлөсүн багуу үчүн жер шыпырып иштешет. Эми ар кандай жумушта, көп жумуштарда иштешет. Бирок ошолор сиздин бир барып ушул Ихсан компаниясы кооперативи боюнча барып бир чоң концерт өткөрүппү, же бир катуу реклама кылыппы, же бир элдер менен жолугушуппу, мындай алдыга ошо Россияда иштеген биздин мекендештерди ушул Бишкектен жолбошош Кыргызстандын кайсыл гана жери болбосун үй алып калуу үчүн ушул сиздердеги жеңилдиктер менен барып ошол жөнүндө түшүндүрүү иштерин кыла аласыздарбы деген суроо келип атат да. Мен мындай өзүм түшүнөм, себеби деген Россияда да менин көптөгөн тааныштарым иштешет. Ай сайын баягы акча салып турушат ата-энелеринечи. Бирок ошол акчаны мындай туура жакка пайдаланып кетүү үчүн ошо сиздердин кооператив абдан жакшы мындай пайдалуу экен да. Ошого кандай оюңуз бар? Албетте биздин оюбуздагы, планыбыздагы ошол Россияда жашаган мекендештерге. Да, негизги менин жумуш мээнет жасаган ошол бизнесте жүргөндө мен Россияда, Казакстанда ошол именно биздин өзүбүздүн мигранттар менен көптөгөн жолугушууларды өткөрдүк, көптөгөн суроолорду бердик, кандай жагдай, кандай маселе, эмне менен жардам кыла алабыз. Көптөгөн юридический кайсы бир
правовой поледе суроолор болсо көптөгөн жардам берип эми ыксанчылык кылып жүрдүк. Эмнеге дегенде көптөгөн мигранттарыбыз баягы мектепти бүтүп эле 8-классты бүтүп паспорт алып эле сыртка чыгып кетет. Эми законодательный өзүнүн гражданский правовой полесин билишпейт. И көптөгөн мындай коопсуздукка учурап калышат. Ошондой моменттерде көп кайрылуулар болот. Жардам бериңиз деген ошол нерселерди биз жардам берип жүрдүк. И параллельно биз ошондой көп суроолорду, көп сиз айткандай Россияга сыртка чыккан элдерибиз бар эле үй алсам кетем, үй алсам кайра кетем, ата-энеме барам, бала чакама барам деген көптөгөн суроолор. Ошолорду тезирээк үй берип мындай кайрып бияка алып келиш керек болуп атат. Негизи биздин оюбуз ошол Москвада, Казакстанда ачайлы деп баштаганбыз. Бирок тилекке каршы ошол пандемия учурунда ошол маселе каралып аткан, чыга албай, границалар жабык болуп, эң негизги головной офисти бул жерге ачканды. 20-жыл абдан оор жыл болду баары үчүн. Ошол учурда деле аябай могу экинчи волнада элдин баары бизнестерин токтотуп, офистерин жаап, ушундай болуп аткан учурда биз наоборот Ермат Камчыбекович менен шаардын баарын тытып, офис издеп, офис ачабыз, бир эмес 4 шаарды ачабыз деп чуркап жүрсөк, элдин баары пандемия учурунда. Элдин баары бизди аябай мындай туура эмес кабыл алды. Элдин баары мондой оор эмеде, акыбалда оору күчөп атат. Силер эмне бизнес ачабыз, эмне үйдү кантип сатасыңар деп абдан эми алыска барбайлы, өзүбүздүн эле туугандар. Тынч отурбайсыңарбы, тигиндей мындай деген суроолор көп бизге берилди. Ошого карабастан эми Алла таалам берген күч, Алла таалам берген аманат, ошону жасайлы деп эмнегедир ошол именно ошол моментте биз түрткү берип ошондо ачылып калдык. Азыркы учурда биз Аллага шүгүр көптөгөн пландарыбыз, иштерибиз аткарылды, иншаллах. Ошондуктан Россияга ачкан оюбуз бар. Азыркы учурда баары онлайн болуп калбадыбы? Азыр Россиядан келбей туруп эле биз офис ачпасак деле биздин клиенттерибиз абдан көп. Россиядан туруп эле видеосвязь менен, реклама менен. Да, видеосвязь менен эле договорлорду жөнөтүп, ошол аркылуу Россиядан акча салып атышат. Келгенде туугандарына эле доверенность берип коет, даже Россиядан келген кажет эмес. Оформленияны бул жерден туугандарына жасап эле по доверенности и үйлүү болуп атат. Ал жактан өзүнүн ыраазычылыгын айтып эле видеосвязь менен ошентип жумуш алып барып атабыз. Азыр эми жашоонун өзү онлайн болуп калды. Онлайн, бар жок онлайн. Анда эми сизге мен эркин микрофон өзүңүздүн компанияңыз жөнүндө айтып берсеңиз, анан кыргыз элине кичине кайрылуу жасап койсоңуз болот. Алла ыраазы болсун. Эң негизги биздин максатыбыз көптөгөн строительный компаниялар Кыргызстанда жумуш алып барып атат. Азыркы учурда действительно үй сатуу маселеси абдан мындай бир кыйын болуп атат. Компаниялардын көптөгөн маселелерин, көптөгөн суроолорун угуп атабыз. Бирок ошого карабастан биз Ермат Камчыбекович менен строительный компания ачканды туура көрүп атабыз. Эмнеге дегенде биздин өзгөчөлүгүбүз азыркы учурда Кыргызстандын тармагында болгон строительный компаниядан биз өзгөчөлүгүбүз бул без первоначального взноса, баштапкы төлөмү жок, и 10 жылга рассрочка пайызсыз деп, исламский принцип менен каржылайлы деп строительный компанияны ачып атабыз. Аябай жакшы болот эле. Мен ойлойм 10 жылга сиз бир да строительный компания рассрочка берет деп айта албасаңыз керек. Элимден суранып кетет элем. Ошол жакшы дуаларды, жакшы ниет кылалы. Эң негизги ар бир нерсе ниетибизден. Ниетибиз туура болсо, мамлекет оңолсун, Кыргызстан оңолсун, ошол тандаган ажообуз биз ойлогондой болсун деп дуа кылсак, мен ойлойм, даже жаман жолго басайын деген президент дагы Алла таалам ага жол бербейт деп ойлойм. Жанындагы окружениясы оңолсун, жакшы адамдар келсин, жакшыга жанаштырсын, жамандан адаштырсын деп биз дуа кылсак 5 убак намазыбызда, мен ойлойм Кыргызстаныбызды оңой эле оңдоп кетебиз. Рахмат. Анда эмесе биз дагы сизге Супер ТВнын атынан, кыргыз элинин атынан сизге чың ден соолук. Ушунчалык сонун иштерди баштап аткан экенсиз, алдыңыз алга, дайыма жолуңуз ачык болсун, ден соолугуңуз чың болсун, ойлогон ой максаттарыңыз ишке ашсын, тилеген тилектериңиз кабыл болсун, Аллахым колдосун. Алла ыраазы болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей анда Акинай Төрөбековна менен болгон маек аягына чыкты.
кийинки санда дагы кайсы инсандан мындай кеңеш алса, кайсы инсан менен жолугушам десеңиздер, анда комментарийге калтырып кетсеңиздер болот деп мен Ырыс Жоомартова.